Өлкөдө медициналык жабдууларды чыгаруу маселеси колго алынууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн онлайн брифингде премьер-министр Кубатбек Боронов маалымдаган. Учурдагы шартка байланыштуу экономиканын кээ бир тармактарынын ишин өзгөртүү, ишкерлер ишканаларын башка профилге өткөрүү менен жабдууларды чыгаруу маселесин колго алышкан. Ош шаарындагы машина куруу жаңы ачылган заводдо ошол жерде ишканада ИВЛ аппаратын куруу маселеси мына бүгүнкү күндө испытанияда турат. Ошол эксперименталдык. Кудай буюрса, мен ойлойм, бардык талаптарга жооп бере тургандай ошол испытаниядан өткөрүп, анан биз ал жерде толук кандуу, баягы талапка ылайыктуу, бүгүнкү күндүн заманына ылайыктуу ИВЛ аппараттарын чыгарууга мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары дагы бир маселе, мына Дастан иш заводунун ишканасында бүгүнкү күндө аппарат Боброва деп коет. Ошондой бир медицинада колдонуучу аппарат бар экен. Бул жанагы борборлоштурулган кычкылтекти киргизүү жүргүзгөндө ошонун кычкылтектин басымын ошону туура берүү сыяктуу ушундай баягы ченеп турган атайын ушундай аппарат болот экен, аппарат Боброва деген. Ошол аппаратты дагы чыгарууну Дастан ишканасы бүгүнкү күндө колго алды. Коронавирус пандемиясы курчуп кеткен аймактарга мобилдүү госпиталдарды уюштуруу маселеси да каралып жатат. Өкмөт башчы буга чейин Кытайдан 2 жаңы мобилдүү госпиталды алуу пландалып жаткандыгын айткан. Жаңы мобилдик госпиталды алуу пландалып жаткан. Азыркы күндө ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Эгер биз күзгө чейин ошону аракет кылып, мүмкүнчүлүк болуп алып кала турган болсок, бул мобилдүү госпиталдардагы кайсыл региондо бизде кырдаал күчөп кете турган болсо, ошол жерге алып барып коюп, ал жерде толук кандуу лабораториясы менен башка реанимационный койкалары менен, башка койкалары менен толук кандуу болот. Биз аны дагы ошондой колдонууга мүмкүнчүлүк алабыз деп ойлойм. Учурда кээ бир ишканаларды абдан керектүү болуп жаткан медициналык жабдууларды чыгарууга өткөрүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилген. Коронавирус инфекциясынын пандемиясы саламаттык сактоо тутумун модернизациялоо жана өнүктүрүү зарыл экенин көрсөткөнүн өкмөт башчы баса белгиледи. Жазгүл Арстанбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ жаңылыктар.